Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Коронавирустан мына кутулабыз деп сүйүнүп жатсак, Кыргызстанда сырттан жүк ташып келип иштеген айдоочулар арасында коронавирус көп каттала баштады. Бул тууралуу 19 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Ошондуктан бул багытта иш күчөтүлмөй болуп, ар бир сырттан кирген айдоочудан сөзсүз түрдө ПЦР анализ алынмай болду. Бороновдун билдиришинче, бүгүнкү күндө сырттан жүк ташып келген 32 айдоочудан коронавирус табылды. Статистиканы карасак, 32 айдоочунун көбү соңку күндөр эле аныкталды. Чегарадан өтүп келген жүк ташуучу ар бир айдоочудан сөзсүз түрдө ПЦР анализ алып, 6 саатка чейин чегарада кармоо иштери жүрүп жатат. Бул аргасыз чара болууда. Расмий маалыматка караганда 19 марттан бери бир ай ичинде Кыргызстанга сырттан 17.432 жүк ташуучу автоунаа кирген. Өкмөт мынтип пандемиядан, экономикалык каатчылыктан чыгуунун айламалын таппай жатканда, дүйнө коомчулугу болсо коронавирус адамзат үчүн коркунуч алып келээрин кулак кагыш кылып жатса, Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда жашаган эл коронавируска ишенбейбиз деп митингке чыгышты. Митингчилер жергиликтүү бийлик тарабынан коронавируска каршы көрүлгөн чараларга нааразы. Айыкпайт, бунун вакцинасы жок деп атат, туурабы? Жок деп атат дагы бизден канча 100 миң деген врачтар айыгып атат. Врачтар мына ар бир жаранга 3 миң доллардан кетти деп интернет барактарда жазып атат. Өздөрү ооруп, кайра өздөрү айыктыр болуп атат. Бияка келип так ошону баштайт эртеңки күнүчү мына врачтарыбызчы. Бизге деген мамлекетке, силерге акимиятка де жогорку кеңешке эч ким ишенбей калды. Элдин баары тең ишенбейт, силерди жек көрүп калды. Мамлекеттик мындайча айтканда элдин канын сорап атасыңар. И андан тышкары дагы мына элди дагы заставить этип. Мына төрагасы айтып атат. Бир адамга жуктурса биздин выгодабыз ошол деп айтып атат. Өзү жогорку кеңеште отуруп алып. Сиз келип ошол сөзүн айтып атасыңар. Биз иштеп атабыз. Сиз иштеп атасыңар, бирок ошол жерден акча жасап атпайсыңар, кайрылычы. COVID-19 ылаңы шаар тургундарына бир топ кыйынчылыктарды жаратты. Алар коомдук транспорттун жогунан бир нече чакырым жолду жөө басып өтүшөдө. Албетте жөө басуу ден соолукка пайда эмеспи, бирок жумушка өз убагында жетип баруу кыйынчылык жаратпай койбойт. Анткени менен ал кыйынчылыктар көпкө узабайт. Шаар ичиндеги коомдук транспорттун бардык түрү 25 майдан тартып ишке киришет. Белгилей кетүүчү жагдай автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар. Буларга дагы атайын талаптар коюлат. Отура турган канча орундук болсо, алардын ичинде аралыкты сактоо, кирүүдө жана отурууда сөзсүз бет кап тагынуу эрежеси сакталышы керек. Жоопкерчилик ошол коомдук транспорттун ээсинде же ишкана жетекчисинде болот. Коронавирус коркунучу элдин маанайына тескери таасир берди. Айрымдары ачка калса, кээ бирлери күнүмдүк кирешесин жөнгө салуу менен алек. Миңдеген жарандар капастагы чымчыктай обсервацияда жатат. Ошону менен бирге саясат дагы кызый баштады. Анткени күздү өтүүчү шайлоого бир топ партиялар кызуу кирише баштаса, парламенттик шайлоо кайсы мыйзамдын алкагында өтөт? Мына ушул суроо депутаттардын күн тартибинде. Президент Сооронбай Жээнбеков бир ай мурда шайлоо босогосу 7% болсо жакшы болот деген оюн айткан. Жүздөгөн депутат ажонун сөзүн эки кылбай колдоп жатса, Масалиев, Жанар Акаев, Никитенко сыяктуу көз карандысыз депутаттар шайлоо босогосун 5%га түшүрүү демилгеси менен альтернативдүү сунуш пикирлерин айтып жатышат. Жогорку кеңештин тармактык комитети депутаттары Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев жана Дастан Бекешев тарабынан иштелип чыккан шайлоо босогосун 5%га түшүрүү боюнча мыйзамды колдогон жок. Эки адам макул, ким каршы? Калгандар каршы.
Шайлоо босогосун ылдыйлатуу боюнча талаш тартыш 1 жылга жакын убакыттан бери жүрүп, 3-5-7% сунуштар айтылып келет. Азыркы 9%дык чек 2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин СДПК, Республика деген күчтүү партиялардын сүрөөнү менен кабыл алынган эле. Бирок 5 жыл ичинде саясий абал өзгөрүп, 9%дык чекти партиялардын өтөрү арсар болуп турган маал. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Шайлоо босогосун 5%га түшүрүш керек деген депутаттар 100 миңдеген адам ишеним көрсөткөн партиялар эл өкүлү болбой калып жаткандыгын жүйө келтирип, 5%га түшсө парламентте кан жаңырып, жаш жаңы адамдардын келишине шарт түзүлөт деп ишендирет. Биз ойлодук да, эгерде 100 миңдин тегерегинде шайлоочу болсо, анда жана бир райондун партиясы өтө албайт. Бирок жалпы партиялык курулушка жакшынакай жол берет да. Ошондо парламентте балким 7-8 болушу мүмкүн. А ким билет, может быть, бир күчтүү партия чыкса, жарымын алып калса, калгандарга аз калат да. Ага эч ким алдын ала айта албайт. Ошондуктан биздин пикирибиз боюнча 7 эмес, 3 эмес, ушу 5% ыңгайлуу деп айтып атабыз. Себеби экинчи себеп бар. Ар бир шайлоодо 200 миңден ашык доош четте калып атат. Бүтүн Кыргызстан деген партия эки жолу, бир жолу 145 миң алып, экинчи жолу 90 миңден ашыгыраак алып өтпөй калды. 100 миң доош деген бул 100 миң доош. Президент парламенттеги кайрылуусунда 7%дык босого 2015 жылкы сыноодон өткөн чек экендигин кыйткандан кийин 20 депутаттан турган топтун 7%дык чек боюнча мыйзамы өткөн жумада биринчи окуудан колдоо тапкан. Анткени менен Төрөбай Зулпукаров, Аида Касмалиева баштаган бийликчил депутаттар 9%дык чекти калтырууга макул экендигин билдирип, шайлоодо жеңишти камсыздайбыз деп ишеничтүү сүйлөп турушат. 5%дагы, 7%дагы бүгүн алып келип аткан. Бул туура эмес. Негизи мен өзүм оюмду эгерде билгиңер келе турган болсо. Биз сырттагы саясий күчтөргө алардын оюн билбей туруп, бул жердеги жогорку кеңештин депутаттары өзүбүзгө ыңгайлуу шартты бир журмулда ойлонбой элек. Шайлоо жакындагандан кийин биз өзүбүз каалагандай кылып кабыл ала беребизби? Же болбосо жага турган. Эгерде парламенттик мамлекет, парламентаризмди келечекте өнүктүрөбүз дей турган болсок, 9% эмес 11% кылыш керек. Шайлоо босогосун 5%га түшүрүүнү демилгелеген депутаттар шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүүнү дагы сунуштаган. Бул сунуштагы мыйзам менен кошо четке кагылды. Эми 7%дык чек боюнча мыйзамда күрөөнү түшүрүү сунушу колдоо табабы же жокпу белгисиз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Бүгін парламенттин тармактык комитетинде башкы прокурор отчет берип, коррупциядан өлкө казынасына 1 миллиард сомдон ашык акча каражаты түшкөндүгүн билдирди. Албетте, ар бир айда коррупцияга, паракорлукка шектелип кызматкерлер, укук коргоо кызматкерлеринин кылтагына илинип жатышат. Бирок Жанар Акаев чабактар гана көлгө түшүп, кит коррупционерлер суудан кургак чыгып кетип жаткандыгын айтып сындаган. Ошол сыңарында былтыркы Бажагейт окуясы коомчулук кызуу талкуусуна жем таштап, элдин нааразылыгын жараткан. Бир күн мурда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов КТ Мобайл боюнча тергөө иштери жүрүп жаткандыгын айткан. Бүгүн эле депутат Курманкул Зулушов КТ Мобайл боюнча мамлекет 1 миллиард сомго жакын чыгым келгендигине карабай кыскарып кеткендигин айтты. КТ Мобайлдагы кыңыр иштерге өкмөт башчы Абылгазиевдин бажасы Иманкадыр Рысалиев аралашкандыгы маалым болгон. Былтыр КТ Мобайл боюнча комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияда прокуратурага тапшырма берилген. Комиссияча жанагы Сем Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому Нур Телекомго 2 миллион долларга 15 мегагерцти сатып жибергенди өздөрү эле. Бул мамлекеттик маалымат байланыш агенттигинин балансында ажыштык. Ошол жерде 896 миллион, 1 миллиард сомго жакын акча эгер баланса мамлекетке түшүш керек эле да. Ушул боюнча Финполицияда иш козголгон.
Финполиция мага телефонда маалымат берди кечээ өкмөттүн отчетунан кийин. Бул иш кыскартылган дейт. Ушундай бир 10 000 сомдук иштер кыскарышы кыйындана миллиард сомдук иш кантип кыскартылды? Ал жерде макул эгер Нуртелекомго өткөрүп берсин. Анын өткөрүп берүүдө мыйзамдуулугучу конкурс эмне болгон жок. Мамлекеттин менчиги да. Бул эки адам бирөөнүн менчигин бири-бирине сатып ийгендей кеп болуп атат. Бир ишкана банкрот болгондон. Ушул боюнча бизге отчетко сиздерге тапшырман жообун берген эмессиздер. Кайрадан карап ошол именекти мобайл боюнча ушуну бериңиздерчи. Бюджетке 1 миллиард сом теретесине каражат бул. Ушуну Финполдун ишин прокуратура кандай заключение берди кыскарган боюнча бир маалымат берип койсоңуз, сизден өтүнүч. Андан кийин Өлгөндүн үстүнө көмгөндөй болуп абакта жаткан экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолук абалы начарлап жаткандыгы айтылган. Бүгүн башкы прокуратура Атамбаевди адам өлтүрүүгө айыптап, офицердин өлүмүнө Атамбаевдин катышы бар экендиги аныкталды деген маалымат таратты. Башкы прокуратура Койташ окуясы боюнча адвокат Замир Жошевдин билдирүүсүн төгүндөгөн маалымат таратты. Анда адвокат элди адаштырып жатканы, Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн толук жеткирбегени, тергөөдө офицер Үсөнбек Ниязбековду өлтүрүүгө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тиешеси бар экендиги айтылгандыгы айтылат. Тергөө учурунда Ниязбековго кайсы куралдан ок тийгендиги так аныкталды. Экспертиза ок кирген жана чыккан жерде 7,62 мм калибрдеги октун оорду калгандыгын, Ниязбековдун кийиминде калган коргошун ошол ок Атамбаевга таандык СВД куралынан атылгандыгын көрсөтүп турарын далилдеди. Башкы прокуратура адвокат Жошев сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу жок болгонун, ал соттук изилдөөгө алына элек маалыматтарды жайылткандыгын дагы эскертти. 18 майда Кактус медиа агенттиги Койташ окуясына катышкан аскерлердин көрсөтмөсүн Жошевке таянып жарыялаган. Адвокат тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттикке өзү бергенин Азаттыкка тастыктап, мыйзамга ылайык иш сотко өткөндөн кийин жактоочулар материалдарды өзү жактаган кишини коргоо максатында ачыкка чыгарса болот деп айткан. Жарыяланган көрсөтмөлөргө караганда тергөөдө Ниязбеков кандай кырдаалда жарадар болгон деген суроого айрым жоокерлер Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгендигин айтып беришкен. Ал куралды жаалданып тургандар Альфанын жоокерлеринен тартып алгандыгын билдиришкен. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Атамбаевдин тарапкерлери анын үйүнүн 3-чү кабатынан аткан октон 3 жоокер жарадар болуп, Альфанын офицери Үсөн Ниязбеков ооруканадан каза болгондугун билдирген. Орозо айт майрамына байланыштуу быйыл Кыргызстанда 25 май дүйшөмбү күн дем алыш болот. Бул тууралуу 19 майда Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда расмий майрам күндөрү дем алышка туш келсе, андан кийинки жумуш күнү эс алуу болуп эсептелери Эмгек кодексинде жазылган. Быйыл Орозо айы 24 апрелде башталган болчу. Орозо айт майрамы 24 майда болорун муфтият кабарлап, мындай чечим Борбор Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториянын тажрыйбасын пайдалануу менен кабыл алынгандыгын билдирди. 20 майга караган түн кадыр түн болот. Мына ушуну менен жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, сак саламатта туруңуздар.